Үтүр Калиев учурунда республикадагы саналуу хирургдардын бири болгон. Ысык Көл облусунун Түб районунан дарыгер болом деп Борбор шаарга келген жигиттин максаты бийик, жигердүү, өзүнө өзү талап кое билген, изденгич жигит эле. Ал медициналык институтта окуп жүргөн студенттик кезинен тартып окууда да, практикалык иштерде да жөндөмдүүлүгүн, тырышчаактыгын көрсөтүп, бат эле окуу жайда оозга алына баштайт. Эми Үтүр Айбек жөнүндө айта турган болсом, мен 64-жылы мединститут бүткөндөн кийин, алакта мединститут болчу да академия эмес. Мединститут бүткөндөн кийин түпкө хирург кылып жиберип калды да. Ошо мен барган жылы Үтүр Айбекович жаңыдан Бишкекке кетип аттыр. Анан элдердин коллективдин менен сүйлөшүп калдым, ушундай кандай тегинден деп өзү айтып калды. Бизде главврач болчу, түптө көп жылдардан бери главврачта болду, ошол убакта да хирургда болду деп айтып калды да. Анан ошол жактагы элдер менен сүйлөшкөндө, коллектив менен сүйлөшкөндө айтты, Үтүр Айбекович ушунчалык абдан адамгерчиликтүү, өз ишин мыкты билген, жакшы организатор, жакшы уюштуруучу, бардыгына бүтүн бирдей мамиле кылган адам деп калды. Ошон кетип атканда даже элдердин көпчүлүгү ушу кетпей эле койсун дегендей кылып туруп бир топ баягы арыз жазышып ошондой алган экен да. Анан бирок баягы шартка жараша Үтүр Айбекович баягы өзүнүн койгон максаты болуш керек. Ошо менен Бишкекке келип, Иса Аканович Сахынбаевдин клиникасына келип иштеп калды да. Мен ал жакта 3 жыл иштеп туруп, өзүңөр билесиңер, мындай ошо райондо иштеп тургандарда, ал убактарда хирург деген бүт специалисттин баарын бүтүн өзүнүн мойнуна алат да. Жалпы эле общий хирург эмес, жалпы хирург эмес. Ичеги карынга, өпкөгө, боорго азыр баары бөлүнүп калбады. Таракальный хирург, анан общий хирург деп. Ал убактарда биз баарын бүтүн аткарчубуз да. Как общий хирург катары ичеге дагы, өткө дагы, боорго дагы, ашказанга дагы, бул жанакы зобко дагы операция жасап, андан башка дагы травматологдо болчубуз да. Үтүр Айбекович ошолордун баарын өттү да. Невропатолог болчубуз, бирче нейрохирургда болчубуз. Баягы травмалып келгенде трепанация, череп деп ошондой жасай элек да. Үтүр Айбекович ошолордун баарын бүтүн басып өткөн да. Бул негизичи такшалган, баардык жагынан такшалган хирург болчу. Мен да ошол жылдары иштеп, 3 жыл катары иштеп, мен да ошо Үтүр Айбековичтин жолун басып өттүм десем болот. Себеби ошол жактан райондон ушунчалык баягы жакшы немеге көп ооруларды айыктырып, ошо менен жакшы практикаласың да, негизичи опыт аласың. Мисалы үчүн шаарга караганда дегеним да. Анан мен андан кийин 3 жылдан кийин Москвага кетип калдым, аспирантурага. Жүрөк жана кан тамыр институтунда 3 жыл аспирантура болуп, бүткөндөн кийин келсем, Үтүр Айбекович как раз бу жакта Иса Акановичтин жалпы хирургия кафедрасында ассистент болуп иштеп жүрүптүр. Ошо 70-жылдардан баштап Үтүр Айбекович менен Иса Аканович менен чогуу бирге иштешип калдык. Чогуу бир топ жыл чогуу иштештик. Чогуу иштешип жүрүп, ал кишинин мен ушу көрүп калдым, ооруларга кылган мамилесин абдан дыкаттык менен өтө жакшылап карап, алардын баягы көңүлүн таап дегенде, оорулардын баягы көңүлүн тапкандан мурун дагы эмне үчүн ооруп атат, ошо оору каяктан чыкты деп ошолордун баарын изилдеп, ушундай дыкат карачу да, негизичи башка немелерге караганда. Андан башка дагы операцияларды ушунчалык мыкты жасачу эле. Чындыгында профессионал, мыкты профессионал болчу да. Үтүр Калиев атактуу хирург Иса Акынбаевдин окуучусу болгон. Кыракы дарыгер Али Жаш Калиевден келечекте мыкты хирург чыгарын баамдап, аны өзүнө шакирт кылып алат. Иса Коноевго Үтүр Калиевдин аракетчилдиги жана ар кандай ишке олуттуу мамиле жасаган жоопкерчиликтүүлүгү, ошол эле учурда адамды өзүнө тартып турган жөнөкөйлүгү жага турган. Эми мен бул кишинин студент кездерин билдим. Абитуриент болуп келгенде мен таким ответственный секретарь по приемной комиссии, ответственный секретарь. Жаңыдан кандидат наук болуп турган кезген. Ал убакта кандидат деген азыркынын докторунан да өйдө болчу начатында. Анда колго саналуу эле кишилер болчу. Азыр эми кандидат менен докторду толуп кетти. Айтып металл авторитет эле кетип калды. Анан ал убакта кандидат болушу өтө чоң нерсе эле. Өзү мындай
требовательный, мындай өзү характери ушундай эмерек кишилер мындай. Мен студенческий кезде жана пятиминуткаларына катышып калып жүрдүм кезде. Акунбаев өткөргөндө ошондо эң алдыңкы доценттеринин бири болуп турчу. Мухаммедзиев, Калиев дешил ушул кишилердин үндөрү чыкчу да. То есть бул киши ошол убактарда эле атагы чыгып калган кишилерден экен ушундай. Жубай дагы врач болчу. А киши бизге акушерстводон берди, жакшы киши эле кишилер. Бул киши хирургиядан берди, сабак берди. Анан ошентип жүрдүк, анан ошол жактан Акунбаевден көргөм ошондо бул кишини биринчи. Баскан тургандар ал убактарда булар аябай солидный көрүнчү бизге. Азыр болсо аралашып кеттик го бар тегинен. Ал убакта клиникадан биринчи Акунбаев кетет, андан Мухаммедзиев, андан Калиев кетет деп калчу. Ошондой Байзаков дегендер бар эле ушундай. Анан кийинкилер азыр болсо тебелеп кетет азыр. Жаштар келип эле бир кезде келет, кетип калат, жоголот кайгы өзүнүн жумуштарын бүтүрүп жүрө беришет. Алар кетмейинче булар эч кимге талчымайт. Өтө сложный операциялар. Эртең пятиминуткалар кат өтчү. Мен билишимче. Ошол убакта тим эле бир таблетка үчүн урушуп атканын көргөм мен ошолардын. Пелентанды эмне мына бербей койдуң деп Акунбаев, великий Акунбаев деп ошол бир таблетка үчүн кармашып, эмне үчүн муну бир тиен жакшы бербей койдуң эме. То есть свёртый системасын караганда крови деп. Мен ошондо даже азыр пятиминутка өткөргөн сайын айтам, хирургияда мелочь жок. Ар биринде мелочь үчүн даже ушу күрөшөбүз ушундай. Кийин обществодо көп көрүп жүрдүк. Жакшы операциялар жасаганда ошолорду элге көрсөтүп, мондай гастректомия кылдык деген, мындай кылдык деп ошол убакта это достижение болчу да, желудокту алып таштаган, ошолорду көрсөтүп бизге чыгып жүрүштү. Өзлөрүнүн эмелери менен. Өңгөчө бул киши өзүнчө Нели Сайын Акунбаев менен ФУФТу башкарып, факультет усовершенствования врачей 4-нчү больницада иштеп калды. Ошол жакта көбүнчө ведущий доцент Нели Сайындан даже ошол киши эметип жүрдү го. Көп обществолордо ошо чыгып тың сүйлөп эметкенден биз ошолордон көп көрүп жүрдүк. Келип калчу, бизге да келип калып, советтерин берип эметип калчу. Биз ал кишини аябай сыйлачубуз. Мединституту бүтүргөндөн кийин Үтүр Калиевдин хирургтук жөндөмүн бат эле турмуш өзү жөнгө салды. Анткени айыл жеринде ар түрдүү операцияларды жасоого туура келет эмеспи? Мен муну окуган эмес элем деп карап отура албайсың. Мы познакомились в клинике, когда я пришел сюда, в сентябре 1965 году. Он был здесь, выполнял научную работу. Калиев, Кокозов, мы вместе выполняли научную работу, но они раньше начали. Вот Дутурамбекс до этого он работал в ТЮПе, в Пржевальске работал. Вообще о нем был, я ездил в Пржевальск, о нем очень хорошая осталась память. Он хороший хирург, хороший врач. Абдан мындай пунктуальный киши, пунктуальный. Вот. А он для нас был как наставник, а не старше же. Он в 1956 году закончил. Мы в 1965 закончили. Вот. Поэтому одни из этих доцентов, старших товарищей, он тоже вместе с ними были учителями. В основном учитель Акунбаев наш. Ну, остальные же практически часть учили же нас. Поэтому иногда вспоминая таких людей. Он, между прочим, рано ушел. Он уехал туда, Тепело Куличенко, на работу, умер там. Четмышка жетелек, Алпасханчада. Вот. Я думаю, что память о нем, конечно, хорошая остается. Турмуш өтөбөт халат дегендей. Поэтому всегда, сейчас особенно, вспоминаем, когда людей нет, азайып калгандан кийин ностальгия, оказывается, появляется. Если разные эпизоды, моменты. Мы ездили
экспедиция көлге барып, оны там отдыхал. Біз тосып алып, өзінің айлын көрсетіп, тепкеге тәйкен үйіне барамыз. Бір 10 шақты кіші. Анан Үтірәмбек кандидатскийде 71 жылы жақтады. Жақтап, аны доцент болып, ФПК деген бар ғой, усовершенствование врачей. Первое это усовершенствование на нашей базе было. При нашей кафедре усовершенствования он был там преподавателем. Вот ошондан кейін бөлініп кеткеннен кейін они перевели на базу 4-й больницы. Там работал. Потом Лисяна перешла туда, вместе работали. В общем, я о нем только хорошее могу сказать. Атактуу хирург Иса Ахунбаевдин кызы Нелли Исаевна да учурунда Үтүр Райымбекович менен чогуу иштешкен. Нелли Исаевна Үтүр Калиевдин мүнөзү атасынын мүнөзүнө окшош экендигин, эч нерседен тайманбаган, болгон ишти бетке ачык айткан адам болгондугун эскерет. Ошол үчүн Иса Коноев Үтүр Калиевди өзүнүн ордуна даярдап, адамды дарылоонун небир түмөн түйшүктүү сырларын астейдил үйрөтсө керек. С Утюр Райымбековичем я работала в этой клинике довольно долго. Он был, не помню я, в каком году он пришел. Ну, Исаак Анович к нему очень хорошо относился и очень ценил его как хирурга хорошего. И он был взят его на должность ассистента кафедры общей хирургии, которую возглавлял Исаак Анович. Затем в 1965-1966 учебном году был создан доцентский курс по хирургии факультета усовершенствования врачей Киргизского медицинского института. И это надо было обучать врачей с периферии, со всех регионов нашей республики. И вот тогда Исаак Анович, значит, назначил заведующим этого курса своего ученика и соратника Бориса Константиновича Шубладзе, доцента, и ассистента Утюра Райымбековича Калиева. И я хочу сказать, что Утюр Райымбекович сам по себе, он был такой жесткий человек очень. У него характер был очень такой прямой. Он всегда все прямо говорил. Ну, как-то унаследовал эти черты даже, или самого у него было, вот, как у Исаака Ановича. Исаак Анович тоже очень прямой, принципиальный был. И Утюр Райымбекович вот следовал этому характеру тоже. Вот. И еще одна черта у Утюра Райымбековича. Он хороший хирург был, хорошие руки у него были очень, хорошо оперировал очень. Его любили вот эти курсанты, которые приезжали, врачи из периферии, слушать его лекции. Он просто с ними, даже вот не лекция, а просто беседа была какая-то. Проводил так интересно очень занятия, сопровождал рассказами из своей жизни хирургической, как ту или иную операцию проводить. Мыктылардан сабак алган Үтүр Калиев өзү да улуу дарыгер болуп чыга келди. Андан сабак алган студенттер агайы лекцияны башка мугалимдердей баштан аяк шатырата окуп салып кетип калбастан, сабакты студенттер менен маектешүү түрүндө өтүп, студент менен мугалимдин ортосунда бөлүп турган дубалды, тоскоолду бузуп, өзүнүн дарыгер болуп иштеген кездериндеги кызыктуу окуяларынан айтып берерин, агайдын сабагы ар дайым жандуу өткөнүн жылуу маанай менен эскеришет. Үтүр агай жөнүндө эң биринчи мен Исаак Ановичтин 100 жылдыгында ушул Исаак Ановичти хирургдардын атасы деп китеп даярдап атып, ошо Исаак Ановичтин окуучуларынан угуп калгам да. Бул өзү Исаак Анович өзү ушундай таланттуу, идиректүү жаштарды айылдардан болсо да чогултуп, мединститутта окутуп, өзү тарбиялап, устат катары СССРдин чоң шаарларына алып барып, стажировкадан өткөрүп, өзүнүн болгон тажрыйбасын үйрөткөн киши экен да. Мына ошол Исаак Ановичтин айланасында жүргөн шакирттердин эң таланттууларынын бири ушул Үтүр агай экен да. Тагдыр экен, эгерде Үтүр агай тирүү болгондо мына ошолордун катарында турчу киши да.
бир жагынан Кругловдун да окуучусу, экинчи жагынан Исаконовичтин окуучусу да койсо болот да, ушундай бир чоң мектептен тарбия алганда, жана Токойдо айтышат экен да биологдор, кайсы жерде жол борус жашаса, ошо Токойдун жаныбарлары, куштары көптүрдү депчи. Ошол баягы эр жүрөк, айбаттуу жаныбарды караан тутушуп, куштар да көп болот экен да. Мына Исаконовичтин феномени ушунда турат, Кругловдун феномени ушунда турат. Биз алардын баарына милдеттибиз. Фридман деген болгон, Тилис деген болгон, өзүнчө медицинаны монда адистештирип тармакка бөлүп кеткен да. Кээ бир Орто Азияда жасай албай аткан операциялар бизде жасалган. Жана Альбек Окос деген азаптуу оору бар. Муну саналуу эле хирургдар жасайт. Мына Үтүр агай мына ушуну дагы үйрөнгөн. Бир эле момундай бир рамкага түшүп калган эмес, билимин өркүндөтүп турган, баягы турмуш өзү айтып турганда бир ойдо жок оорулар пайда болгон. Анан ушун адамгерчилик сапатын мен көргөн жокмун, бирок чогуу иштешкен замандаштардан көп уктум. Адамгерчилик сапаты мыкты болгон да. Канчалык адам таланттуу болсун, канчалык билимдүү болсун, канчалык чоңдор, эгер адамгерчилик сапаты төмөн болсо, ал жакшы врач боло албайт. Ушинтип мен көп эмелерден деле уктум. Миракуловдон, Мамбет Мамакеевичтен уктум. Адам кайрымдуу болуш керек, боорукер болуш керек, айылдан келеби, шаардан келеби, бечара болобу, бомж болобу, душманың болобу, баягы Гиппократ ант берип койгондой ушундай өз ишинин фанатиги болуш керек да. Жарык дүйнөдө адам өмүрүнөн кымбат эмне бар? Сол кезде ден соолуктун баркын анча эле сала бербейбиз. Бирок бир аз эле суркоолоп калсак, дарыгерлерге карай жүгүрөбүз. Ал эми өлүм алдында жаткан адамды ажалдын ачуу чеңгелинен сууруп алып, ага экинчи өмүр тартуулаган дарыгердин эмгегине эч нерсе тең келбес. Агыш ассистент болуп жүргөндө студенттерге лекция окуучу, анан практика жагынан сабак берчи. Ошо сабак берип атканда студенттерди жанакы практикадан көргөзүп, кадимкидей өзүнүн лекциясы менен, практикасы менен теориясын экөөнү чогуу бирге алып, студенттерге көргөзүп турар эле да. Мына бул жери момундай болот. Момундай кылып туруп карасаңар, анан ошондо оорунун атын мындай кылып туруп табасыңар деп, ошо айкалыштырыпчы да, негизичечи. Ошо практика менен айкалыштырып, ошо студенттерге көргөзүп турган мен өз көзүм менен көргөн элем да. Анан кийин жагында кандидатский жактады. Исаконовичтин демилгеси менен кандидатский жактап, анан кийин доцент болду. Доцент болуп көп жаш муундарга жакшы үлгүсүн көргөздү, жакшы тарбия берди, өзүнүн билген тажрыйбасынын баарын бүтүн студенттерди окутуп, ошо менен жакшы билим берди десем болот да. Эми ал кишинин дагы бир жакшы жери ушунчалык жөнөкөй, адамгерчиликтүү, баардык нерсеге тыкыр мамиле кылган, чынчыл, эч убакта баягы калп айткан киши жаман көрчү киши. Болгон чындыгын чында айтып, бетке айткан киши эле. Ошол жери абдан жакшы да. Ошону менен бирге баягы коллективдин ичинде, оорулардын арасында дегенде ушунчалык жогору авторитет абдан жогору эле. Баарыбыз бүтүн сыйлап турчубуз ал киши келатканда баягы доцент болгондон кийин биз баягы жаш ассистенттер ошолордун лекциясын угуп, жана жасаган операцияларын карап, ошондой неметчү элек да. Меники болсо баягы өзүнчө кан тамыр хирургиясы болгондон кийин баягы өзүнчө кеткен да. Бирок ошондо дагы баягы общий хирургиянын операциясына көп эле катыштым. Себеби дегенде Исаконович баарыбызды ушу бүтүн жалгыз эле кан тамыр эмес, общий хирургия кошо чогуу деп туруп баарын үйрөткөн киши болчу да Исаконович. Ошонун бири дагы ушу үйрөткөндөрдүн ичинде Үтүр Райымбекович болду да. Үтүр Райымбекович менен бир айылда эрезеге жеткен айылдашы Догдурбай Турдумамбетов агайдын балалык кези, мүнөзү, тырышчаактыгы тууралуу кеп салып берди. Үтүрдү абад этчүбүз, чогуу өстүк, 4-5 жаш улуу болчу менден. Анан школубуз узун школ, жер үй жөнүндө. Ошондо окудук. Оюнубуз чогуу болду. Бада кезибиз жалаң ушу чогуу өттүк. Кыйынчылык убакыт өттүк. Так согуштун убагында. Көбүнчө оюнубуз Жыргаданга барабыз, бер жагыбызда Жыргадан бар. Чоң суу, ошого бадык кармаган барабыз. Таң кармаган барабыз.
таан алып келип аны өстүрүп тилге баткөн деген аны үйрөтөбүз. Учуп башка жакка учуп кетет, кайра чакырсаң келип конот кишиге. Ошолорду жасап жүрдүк. Андан ошол жерде балдардын таңы кыйыны жигиттердин ошо. Алар уже жигит боло баштаган. Таңы үтүр болчу, үтүрөбө. Биз ооба дечүбүз. Кенже деген Кенже Кайдуулат экөө аябай ысык досу да. Экөө дайым ажырашпай ошо бизди баштап жүрчү. Тиякка биякка барсак баарыбыз чогултуп анан ойночубуз. Ал убактагы оюндар качма топ, үч тапан деген чүкө, төр деген чүкө, ушуларды ойнойбуз. Чогуу барыбыз. Ал убакта бир 80 түтүндөй түтүн болчубуз, ошо чолпон. Ошондо тең туштар бар эле. Ошону баары ичүүбүз. Үтүрөбө, ошо бала кезинен эле тың болчу бул. Өзү характери мындай мүнөзү катуу болчу, мындай башкаргангачы. Баарыбызды башкарып тилин укчубуз ошо бала кезде эле. Анан кийин алар ушу шаарда жүрүп караколдо. Ушу Кенже экөө. Анан ошондон ары окуусун улантып Бишкекке кетти. Бишкектен окуп бүтүп бу түпкө келди. Ошондо деле Бишкекте окуп жүрүп деле биздин айылдан чыгым чыкса ошолорго убагында келбей калдым деп өтүп кетсе дагы келип Куран окутуп кетчү кийин деле. Аябай адамгерчиликтүү жакшы киши болуп чыкты да. Үтүр Райымбековичтин кыргыз медицинасына, туулуп өскөн жерине жасаган ак эмгеги эске алынып, Ак Суу районундагы мектепке ысым ыйгарылган. Учурда агайдын уул кыздарынын, айылдаштарынын жардамы менен мектепте агайдын музейин ачуу пландалып жатат. Ак Суу районуна карашты Үтүр Галиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби ошол биздин айыл сыймыктана турган Үтүр Райымбекович Калиевдин атын алып жүрөт. Муну менен бүт айылдаштары, ушул мектептин жамааты баардыгыбыз сыймыктанабыз ушул агайдын атын алып жүрүүсү менен. Бул агай медицина илимдерине көптөгөн салым кошкон жана ошону менен бирге эле келечек муундарга дагы ушул азыркы Кыргыз мамлекеттик академиясы, мурунку Кыргыз медицина институтунда көптөгөн жылдар бою ушул келечек муундарды тарбиялоодо дагы мугалимдик эмгегин кылып кеткен. Азыркы мезгилде мектепте 330 окуучу окуйт, 30 мугалим эмгектенет. Кудай буйрса, ушул жаңы мектепте Үтүр Райымбековичтин бир музейин уюштуралы деген ушу мугалимдер жамааты менен биргеликте бир жакшы ойлорубуз бар. Ушул Үтүр Райымбековичтин кызы Гүлбара Үтүрмүнанын демилгеси менен, ошол кишинин жардамы менен Кудай буйрса ошол музейин уюштуруп, кийинки муундарга бир ушул агайдын өрнөктүү өмүрүн бир эске калтырып кетсек деп атабыз. Андан сырткары ушул Үтүр Райымбековичтин кыздары, балдары ушу мектеп менен аябай тыгыз байланышта болуп келет. Ушул окуучуларыбызга стипендия берип, андан башка ушу мектептин турмушуна дагы чоң жардамдарды моралдык жактан, материалдык жактан жакшынакай жардамын берип келүүдө. Кудай буйрса биз да ойлойбуз ушул Үтүр агайдай болгон жөнөкөй, ушул патриот болгон уул кыздарыбыз ушул мектептен өсүп чыгат деп биз толук ишенебиз. Ушул агайыбыздын аты аталгандан баштап биздин мектепке киреше кирди деп айтсак да болот. Себеби көптөгөн биз проектлерди, ондогон проектлерди ишке ашырып, мектептин материалдык техникалык базасын чыңдап келдик. Бирок баары бир мектеп эски болгондуктан ошо былтыркы жылдан баштап биз жаңы мектептин корпусуна кирдик. Бул мектеп 2013 жылы башталып, 2019 жылы 18 январда
ушундай жакшы заманбап мектепке кирдик. Эми эмне деп айтмакчыбыз, чындык айылыбызда көптөгөн чыгаан инсандар бар. Мисалы үчүн биздин Бүбүнан Орузбаева академик аялдардан чыккан, жана башка көптөгөн санай берсек ондогон жакшы чыгаандарыбыз бар. Бирок ошолордун арасынан ушул адамдын эң көптөгөн эмгектери сиңген экен. Көптөгөн ошо илимий популярдык иштерди жазган экен, көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калган экен. Анан биз туура көрдүк дагы, анан ушул агайыбыздын атын койдук. Анан эми ушу мен иштеп аткан мезгилимде ушул агай менен дагы кездешүү мага да буйруптур. Негизи бул агай ушу окууну бүтүп кеткенден эле бул Чолпон айылында жашабаптыр. Жалаң Бишкекте, Түп районунда иштеп кетиптир. Ага чейин андан кийин Бишкекте иштеп өмүрүнүн акырына чейин жүрүптүр. Өмүрүнүн аяккы жылдары биздин Ак Суу райондук больницага келип иштеди, хирург болуп. Ошол кезде менин кайненем 80ден ашып калган киши эле. Өтүнөн катуу операция болуп, Ак Суунун больницасына алып барсак, анан ушул агайыбыздын колуна түшүп операция болду да. Ошо операциядан кийин дагы ошо кайненебиз 90го чейин жашап, 2016-жылы кайтыш болду. Ошондо көрсөк, жакшы улгайып калганына карабастан, ушунчалык колу жеңил экен, көп оорулуулар рахматын айтып, ушул кишини аябай барктап аткандыгын ошол жерден мен көрүп калдым да өзүм.